Мына ошентип эки адам көрүшөт деп коет эмеспи? Аны сыңарында урматтуу телекөрүүчүлөр, эки тоо көрүшпөсө дагы эки адам кайрадан көрүшүп, жүз көрүшүп, төз эфирде сиздер менен учурашып турган убагыбыз. Барыңыздарга салам айталы, кутман таң каалайбыз жана бул таңда ар бириңиздер үчүн ийгилик жылмайсын дейли. Бул убакыттарда 2 саат бою Кел чай ичели программасы жана мен Айпери Адамкулова кызматы болом. Барыңыздарга ысык салам, урматтуу көрүүчүлөр. Кош келиңиздер дейли. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн башкы демирчиси Пиала Голд чайы. Пиала Голд жаңы орто жалбырактуу номер 110 көк чайы сиздердин даам артыкчылыктарыңыздарды жана үй бүлөлүк салттарды эске алып, дүйнөлүк эксперттер тарабынан жасалган. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен жыпар-жытты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Программабызды уланталы чай ичиңиздер, ысык чайдан алыңыздар, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Эми бул убакыттарда биздин студиябызга келген коногубуз бар. Бүгүн өзгөчө бир темада сүйлөшөбүз. Сиздерге да кызыгып жүргөндөр көп бул нерсеге, андыктан сиздер да катарыбызда болуңуз. Суроолор болсо жиберсеңиздер болот, кантип эмне кылса болот. Анда эмесе сиздерге тааныштырып өтөлү. Бүгүн бизде Сейтек Алиакбаров мобилограф болуп иштейт азыркы учурда. Сиздерге тааныштырдык, эми суроолорубузду берели. Кош келиңиз. Рахмат. Кутман таңыңыз менен. Эл журт менен амандашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Барыңыздарга ден соолук, ишиңизге ийгилик кылайбыз. Чоң рахмат. Кош келиңиз. Негизи бул азыркы учурдагы бир кесип боло элеки. Бирок диплом алып иштейликпиз азыр. Бул нерсе кесипке айлана элек, бирок эң көп иштеген адамдар ушул нерсеге токтолуп атат да, азыркы учурда. Сиз канча убакыттан бери эмгектенип келатасыз? Ушулор жөнүндө айтып бериңизчи. Бул мобилография бул азыркы замандын талабы болуп атат. Анткени смартфондун өнүккөнүнө байланыштуу алардын камерасы дагы өнүгүп, баягы рекламалык роликтерди тарткан ыңгайлуу. Ошон үчүн мен 1 жылдан ашык болду ушул сферада мен иштеп келатам. Той тартабыз, ар кандай жарнамалык, рекламалык роликтерди, онлайн магазиндерди дагы тартып иштейбиз азыркы учурда. Жакшы акча табышабы мобилографтар? Кеминде 30 миңден өйдө табышат айына. Айына, Ооба. Сиз кайсыл бир эле жерде иштебестен бир канча жерде иштей берет экенсиз, Ооба, мисалы үчүн чектөө жок атайын. Бул бир эле учурда 5-6 магазин, жоксо жеке тамада болобу, ырчылар болобу, азыркы блог жүргүзүп аткандары менен азыр ар кандай обучениялар бар, рилс тартуу, бардыгы менен иштеше беребиз. Эч кандай мына чектөө жок, график свободный да, эркин. Өздөрү каалагандай. Өзүң каалагандай тандайсың. Негизи бул нерсени кимден кандай үйрөнсөң ошондой, буларда дагы качествого иштеп, ушундай турбайбы? Ал деген мыкты, жок аны бир кызыктай эле тартат, монтаждары анча эмес деп баягы азыр мобилографтарды да бөлүп ачат да ушундай. Чын эле ушундайбы? Баарына эле окшош үйрөтүлө бербейби? Жок, негизи баягы адам өзүнө үйрөнгөнүнө жараша, бирок ар бирине сапатына жараша, акчасы да ошого жараша төлөнөт. Ар бир сапаты анан телефондун маркасына да байланыштуу болот да көбүнчө. Ошого жараша дагы тарткан видеолор сапаттуу. Көбүнчө бул адамдын өзүнүн оюна, мисалы үчүн жеткиликтүү тарта билүү, туура кадр алуу билүү, фантазиясына жараша болот. Бул жерде дагы чыгармачылык керек экен, Ооба, чыгармачылык керек, сөз керек. Сиз көбүн эсе кандай кылып жеткиргенге аракет кыласыз кайсыл бир видеону? Биз көбүнчө эстетичный кадр аркылуу жеткиргенге аракет кылабыз. Түшүнүктүү. Өзүңүз кимден каяктан окугансыз? Негизи бул нерсени окуп бүтүү бат элебичи, көпкө окуш керекпи? Негизи адам үйрөнгөнүнө жараша өзүбүз интернет тармагынан көрүп, анан Казакстандагы онлайн сатып алып үйрөнгөнбүз. Казакстандан? Казакстандан сатып алганбыз. Алактан үйрөнүп, азыркы учурда иштеп жатабыз. Онлайндагы билим алса болот. Бирок азыркы YouTube тармагында мобилография боюнча видеолор кенен да. Бирок атайын окуудан ала алса, ишине жылып кетишине батыраак болот. Атайын наставник болобу, бирөөдөн үйрөнсө батыраак болот да. Батыраак акча табууга мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы
эң биринчи алган кадрыңыз эсиңиздеби? Эмне тарттыңыз эле? Анан азыркыга салыштырмалуу албетте өзгөрүү бар болуш керек, Эң биринчи кадр алганым эсимде. Өзүм Redmi телефон менен баштагам. Өзүм профессиямды YouTube, TikTok аркылуу жайылтып, анан ушул мобилография өтүп кеттик. Өзүм кесибим негизи ветеринария да. Анан өз кесибимди баягы малдардын оорулары боюнча, дары-дармектер боюнча өзүм Redmi телефон менен YouTube желесине, TikTok желесине тартып жүрүп, анан ошондон кызыгып пайда болуп, азыркы учурда ушул мобилография өтүп кеттик. Ал кесип менен уже иштебей калдык да. Иштебей калдыңызбы? Анткени ал жактан деле акчасы жакшы, бул жактыкы баягы график эркин да. Мисалы үчүн ал жактан эрте туруп барыш керек болсо, бул жактан каалагандай. Кааласа түштө туруп, өзүң эркин да. Кааласаң иштейсиң, каалабасаң иштебейсиң дегендей. Жакшы. Азыр мисалы өзүңүз айткандай жогоруда тамадалар, ырчылар жанына сөзсүз бирөө жүрөт, мобилографтар жүрүшөт. Демек, ал адамдын мындай жашоосу жөнүндө сөз билиш керекпи же өзүңөр эле бир жактан карап тартып көрүп элге ошондой көрсөтө бересиңерби же мени мындай тарт деп айтча кандай болот? Мисалы үчүн мурда ырчылар, артисттер жалдоочу деп коет, треханите алып жүрүш эмес, азыркы учурда мобилограф алып жүргөн да. Анткени өзүнүн ишин, өзүнүн брендин таанытыш үчүн. Мисалы үчүн өздөрү айтат, мындай тартып бер, жок, бирок өзүбүздүн баягы чыгармачылыгыбызды кошубуз керек да. Анткени алар өзүнүн ырчылыгын аткарыш керек, биз алардын баягы кандай алып жүрөт, кандай ракурстар алыш керек, монтаж азыркы тренд музыка деп коет, ошого жараша монтаждап беребиз да. Түшүнүктүү. Албетте, бул жерде тартууда телефон жакшы бир роль ойнойт. Сиз кандай кылып көтөрөсүз? 15 чыкты, аны алайын деп атасызбы? Кандай пландар болуп атат? Биз азыркы учурда iPhone 13 Pro'ну көтөрөбүз, пока ушу менен иштейбиз. Ушул эле азыр жеткиликтүү 15 Pro'нун алыштын зарылчылыгы жок азыркыча. Ушул эле жетиштүү бардык нерсеге. Ушу менен эле жеткирсе болот. Ооба, ушу менен эле жеткирсе болот. Негизи iPhone 10дон өйдө болсо жакшы кадр алууга мүмкүнчүлүк бар. Монтажды мисалы канча убакытта жасап бүтөсүз? Азыр эле жасай кал деген учур болобу же шашпай отуруп жасайсыңарбы, кандай болот? Кээде ошол момент жасап берүүгө туура келет. Бирок биз тартып алып, анан үйгө барып жасап беребиз. Бирок бир эле күнүн ичинде бардык видеолорду жөнөтөбүз эсине. Кайсыл бир монтаж менен иштейт? Көбүнчө CapCut, анан VN, ушу эки программа менен иштейбиз. Негизи программалардын көп, өтө көп. Негизи эң баягы түшүнүктүү, оңой баягы профессионалдык деңгээлде монтаждаган ушул эки программа жетиштүү. Социалдык тармактарда көрүп калам да, баягы үстүдөн алып, бир кадрларды алып, анан мобилографтардын көзү менен деп бир монтаждап чыгарып коюп атышат го. Чын эле ошондой үстүдөн бир жактан карап эле ошол адамды сүйлөтүп аткан сыяктуу бир кадрларды көрсөтүп, бир тамашалар чыгып атпайбы? Чынында эле үстүдөн эле карап коесуздарбы? Мисалы үчүн андай учурларда баягы тамаша иретинде ар кандай озвучка деп коет, баягы видео тартып алабыз, анан ар кандай кинолордон үзүндү же адамдардын сүйлөгөнүн жарышып, бул тамашалуу видео иретинде чыгарабыз. Кээде баягы адамдар туура эмес түшүнгөн учурлар болот. Бирок биз баягы позитив иретинде тартылган видеолор алар көбүнчө. Сиз эфирден сырткары айтып калдыңыз да, бул нерсени мен өзүм да үйрөтөм депчи. Окутасызбы? Биз группа менен эмес, жалгыз бир-эки адамга үйрөтөбүз. Буга чейин 10дон ашык адамды үйрөтүп келдик. Алар азыркы учурда иштеп атышат. Көбүнчө баягы өз кесибине ылайыктуу үйрөнүшөт. Мисалы үчүн кээрлер бир эксперт болуп иштейт. Аларга туура съемка алуу, рилс менен туура үчтөө, туура монтаждоо, цветокоррекция, тамгалар менен, шрифттер менен иштөө, ошолор боюнча толук кандуу сабак өтүп беребиз аларга. Канча убакытта окуш керек, алар кандай болот? Баягы өзүнүн үйрөнгөнгө чейин жүрө беришеби? Жок, биз 5 күн сабак беребиз. 5 күндө баягы 0дөн баштап монтажга чейин үйрөтүп беребиз. 5 күн ичинде? 5 күндүн ичинде. Жана монтажда коюшат го, бат өткөн сыяктуу. Ошондой эле сыяктуу экен да, бат окуш керек экен да муну дагы. Мындай эле баягы бат эле алып кетсе болот. Биз биринчи күнү баягы телефонду туура настройкалоо, камераны туура настройкалоо, кантип туура сүрөт алыш керек, кантип туура кадр алыш керек. Ошол экинчи күнү ар бир программаны үйрөтөбүз. Кантип монтаждаш керек, каерден кесиш керек.
видео узактыгы канча секунд болуш керек, бүт баарын үйрөтүп беребиз. Мисалы мен алып баруучумун, мага да ушундай бирөө керек да, мисалы мен өзүм алып барып атып тарта албайм да. Мага кандай кадрларды алып элге чыгарганым элге кызыктуураак болот. Мисалы мени алып мисал кыла турган болсокчу. Көбүнчө сиз эгер өзү жалгыз болсоңуз, штатив алып алып тартканыңыз жакшыраак болот. Анткени сиздин аркаңыздан постоянно жүргөнгө адамдар жок болсо, штатив аркылуу өзүңүздү тартып чыгарсаңыз болот. Бир кадр менен. Бир кадр, мисалы үчүн бир кадрды бул жактан 5-6 секунд аласыз, улам алмаштырып туруш керек. Анткени бир эле кадр боло турса адам чарчап кетет да, тажап кетет. Ошон үчүн көргүсү келбей кетет. Ошон үчүн бат-баттан алмаштырып туруу керек. Анткени биз видеомуз 3 секунд адамды кармап кала албаса, уже башкага өтүп кетет да. Ошон үчүн баштапкы 3 секунд өтө маанилүү. 3 секундтан кийин кадрды алмаштырыш керекпи? 3 секунд. Мисалы үчүн мобилографияда максимум 3 секундта башка кадр алмаштырыш керек. Ал эми ошо кээрлер 10-20 секунд болуп кетет. Алар мисалы үчүн кооздук болсо, мисалы үчүн жаратылыш болсо, аларга боло берет да, естественно кадрга жай музыкалоо болот. Ал эми көбүнчө мисалы үчүн алып барчылоо же башка тамадалар болобу, көбүнчө 3 секундтан улам бат-бат алмаштырган жакшыраак кадр. Адамдар тажап кетет экен, демек башкага өткөтө беришет. Башка өткөтө беришет. Башкага өткөрбөй көрсөтүш керек, Мисалы, мага ушул неме кызык да, ошол эле рилсти карай турган болсок, 3 секунд же 5 секундта мисалы адамдар көрсө, ошол көрүүчү катары кошулабы просмотрга же аягына чейин көрүш керекпи? Жок, негизи максимум 5 секундка чейин көрсө, уже просмотрга кетет, эсептелет. Ошон үчүн баштапкы 3 секунд деген ошол адамды кызыктырып кармап калыш керек. Мисалы үчүн кээде ар кандай алдына плюс жаз, комментарий жаз, лайк бас деп адамдарга мындайча приказ бериш керек. Анткени адамдар приказсыз көп нерсе аткарбай алышкан да. Ошон үчүн рилсмейкерлер болобу, башкалар болобу, атайын ушул нерселерди кылышат. Ушул видеонун алдына комментарий жаз, анткени комментарий жазып атканда просмотр кете берет да. Ошон үчүн көп нерселерди аткарып кетиш керек. Мына ушундай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркы учурда эң эле керектүү ошол эле талапка жараша жумуштардын бири мына ушул мобилографтардын жумушу болуп атат десек болот азыркы учурда. Сиздерге дагы бир кызыктуу жактарын ачып бергенге алдыда аракет кылабыз. Суроолор болсо бизге жибериңиздер 0508 400 100 номери аркылуу. Алдыга кеттик. Кел чай içelim программасы, урматтуу көрүүчүлөр, көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд алтын стандартты чыныгы чай балоочулары үчүн. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен жыпар-жытты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Чыныгы чай сүйүүчүлөрү үчүн алтын стандарт Пиала Голд чайынан ичиңиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз болсо программабызды улантабыз. Бүгүн бизде Сейтек Али Акбаров бар, мобилограф. Дегеле анын сыры, өзгөчөлүк жактары, пайдалуу жактары жөнүндө сөз кылып жатабыз. Негизи баягы чарчап кеткен учур болобу же бул нерседе чарчоо деген нерсе жокпу? Жерде болот, бирок анчалык эле эмес. Анткени биз эң көтөргөн нерсебиз телефонда. Анткени дайыма башка нерсе көтөрбөйбүз. Анткени баягы постоянно өзү сүйлөшөбүз. Ошол эле учурда ушул видео тартып, акча да табабыз да. Анчыктан өтө деле оорчулугу жок. Болгону монтаж учурунда кичине кыйынчылыктар болот. Так калган учурда эч кандай. Кандай кыйынчылык мисалы? Мисалы үчүн көбүнчө жаңыдан мобилограф үйрөнүп баштаганда музыка тандоодон, туура кадр алуудан, монтаж учурунда кадрды туура жайгаштыруудан кыйынчылыктар болот. Үйрөнүп алгандан кийин ал нерселер жок да, жеңил болуп калат да. Мына ушул үй бүлөсүз да, үй бүлөңүз бар да? Үй бүлөм бар, балам бар. Үй бүлөнү бакканга болот демек, бул мобилограф болуп иштеп. Мобилограф болуп иштеп, үй бүлөнү андан тышкары башка нерсе кылууга да жетиштүү. Анткени бир эле мисалы үчүн онлайн магазин менен иштеп, кеминде 10 000 сом өйдө табууга мүмкүнчүлүк бар да. Мисалы үчүн ага дайыма күнүгө барыштын кереги жок.
жумасына 2 же бир жолу барып 5-6 видео тартып үйгө келип монтаждап эсине кетирип турууга мүмкүнчүлүк бар да. Дайыма барыштын кереги жок. Мобилография ошонус менен жакшыраак. Көбүрөөк акча табат. Мисалы үчүн бир эле учурда 5-6 магазин иштеп, ар бири менен 10 000 сомдон келишим түзсө эле 50 000 сом табууга мүмкүнчүлүк бар да. Андан тышкары кечинде тойго тамадалар менен чыгат, ар кандай подсъемка деп коет, мага рилиз керек эле тартып берип кой десе, ошолорго тартып, кеминде 1000 сомдон үйдө тартсат. 1 мүнөттүк роликти 1000 сомдон үйдө тартса болот. Бул тармакта кыздар деле, балдар деле баары иштей берсе болот. Ооба, азыркы учурда эч айырмасы жок. Жаш куракка да чектөө жок. Азыр мектеп окуучусунан баштап чоң адамдарга чейин үйлөнүп, акча табууга мүмкүнчүлүк болот. Бул азыркы учурда эң актуалдуу студенттерге деп ойлойм. Анткени билесиздер, студенттер учурунда акча көбүрөөк керек болот. Окуусунан тышкары ушу мобилографияны алектенип акча да тапса болот да. Студенттерге жакшы мүмкүнчүлүк. Студенттерге жакшы мүмкүнчүлүк. Анткени азыркы ар бир экинчи адам уже колунда iPhone телефону бар да. Ошол эле телефонду видео тартып акча табууга мүмкүнчүлүк бар. Мисалы үчүн мурдакыдай профессионал камераны алыштын кереги жок. Мурда камера алып, аны компьютерге көчүрүп, аякта монтаждап, адамга жеткизчекти бир 10 күндөн ашык убакыт кетчү да. Азыркы учурда телефон монтаждайбыз, ошол эле момент сразу берип салууга мүмкүнчүлүк бар монтаждап. Келечекте, мисалы, өзүңүз айткандай, тойдо жана баштан аяк тартып, анан аны биз 2-3 ай күтүп, кача монтаждалып келет деп күтөбүз го, кадимки камераларга тартылгандарды. Келечекте ошол нерсе деле телефонго тартылып эле бааттуу убакытта, мынчалык канча бир секундтук эмес, бир узагыраак убакытта ушул нерсе телефонго өткөзөт деп ойлойсузбу? Бара-бара телефонго өтүшү мүмкүн. Анткени азыркы учурда профессионалдык деңгээлдеги атайын өзүнүн программалары бар. 4К менен тарта турган, атайын объективдер чыга баштады азыркы учурда. Бара-бара бардыгы телефонго толук өтпөсө дагы жарым-жартылай өтүшү мүмкүн. Анткени камеранын акчасы да кымбатыраак, карапайым элге ылдам бат, мисалы үчүн тойду деле 1 саат, 2 сааттык видеону толук кандуу көрүшпөйт да. Ошон үчүн бир 20 мүнөттүк кылып жакшы видео тартууга мүмкүнчүлүк бар смартфон менен азыркы учурда. Азыркы учурда эмнегедир бардыгы бат болуп баштады, анан кыска нерсени көргөнгө шашып калдык. Кыска эле нерселерди билбейм, релизге жүктөгөн акыркы видеолорду байкасам, бир 5 секунд өзүңүз айткандай, Мурда болсо 1-2 мүнөттүктөрдү жүктөчүбүз, мисалы баштан аяк көрсүн элдер депчи, азыр аны көрбөй калбадыбы? Анткени кандай десек болот. Азыркы учурда адамдар бат шашып калды, жумушка дагы баардык нерсеге. Ошон үчүн телефон көрүп атканда дагы эмне болуп атканда маани бербей келер өткөзө берет да. Ошон үчүн адамдын назарын бура турган жакшы видеолор, анан өзүнүн Instagram, TikTok'тагы форматы бир 30 секунд болуп чекти, жакшы видеолор эркке чыгууга мүмкүнчүлүк бар да. Ошон үчүн дагы бир 30, 10, 15 секундка чейин тарса жакшыраак болот. Рейктеп калдыңыз да, ошол нерсеге кантип чыгып кетишет мисалы? Бул мисалы тренд музыкалардан болот, ал эми видеодагы жакшы сапаттуу монтаждан болот. Бирок биз мисалы үчүн просмотрга да көп маани бербейбиз. Анткени онлайн магазин болобу же кандай дүкөндөр болобу, биз мисалы үчүн кирлер бар, миллион просмотр алат, бирок продажасы жок деп коет да. Мисалы үчүн биз лид деп коет да, бир мисалы үчүн миллион просмотр алып келди, бирок 10 эле клиент ошол продуктун сатып алды. Бирок бир видео 1000 просмотр алды, бирок андан 20 адам сатып алды да. Ошол сыяктуу тренд музыка болобу, баары бир сапатына маани бериш керек. Ошол тартып аткан нерсени туура чагылдыра билүү бериш керек. Ошондо гана көз каранды. Бул просмотрга да карабайт, канча лид алып келгендигинде. Мисалы үчүн сиз мага акча төлөп берип атасыз, ошол акча сизге канча рет кайтарып берди. Ошого да маани бериш керек да. Келер сиздин видеоңуз монча просмотр алып келген, эмнеге элдерки монча просмотр дейт да. Көбүнчө просмотрга дагы маани бериш керек. Ал канча лид алып келген. Лид деген бул кардар. Ошого маани бериш керек. Мисалы, аны жүктөп аткан учурда дагы ар кандай бир хэштегтерди жазып, анан элдер ушундан көп көрөт дегендерди угуп калам да, ошолор туурабы? Бул бир канча пайызы жардам берет. Келер айтат, саат 6-дан кийин жүктөсөм мынча просмотр алат деп. Бирок кээде ага дагы карабайт да. Анткени Instagram'дын, TikTok'тун алгоритмин түшүнүп болбойт да. Кээде мисалы таң атпай эртең менен 6-да жүктөсөң дагы ошол видеоң көп просмотр алышы мүмкүн. Ал эми 6-да жүктөсөң дагы ал просмотр албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн бирок аудиторияңызга байланыштуу, сиз дайыма кайсыл убакта видеоңуз чыгат, ошого да көнүп калат да. Сиз эгер дайыма
видеоңузду 6-да салып тура турган болсоңуз, кийинки видеолоруңузду дайыма 6-да салып турган ыңгайлуураак. Анткени сиздин аудиторияңыз ошого көнүп калат да. Эртең менен 6-да салып койсоңуз көрбөй калышы мүмкүн, анчалык просмотр албай калышы мүмкүн. И ошого дагы байланыштуу. Ар бир кесип ээлеринин аудитория менен иштегенине байланыштуураак болот бул жагы. Көбүнчө элдер сториске басым жасайбы же рилс жүктөгөнгөбү же постпу же? Азыр мисалы үчүн сториске да, анткени сторис кызыктуу болсо анан рилсти көрүшөт. Ошон үчүн көбүнчө адамдар стористен маалымат беришет дагы, анан рилске ошол нерсе видеону толук кандуу жүктөшөт. Бул жакшы формат да. Кээрлер рилс салышат, бирок сториске чыкпаганда дагы анчалык акыбат кетпейт. Ошон үчүн дайыма сторис салып туруу маанилүүрөөк. Анткени адамдар көбүнчө не кылат, сторисин көрөт, пайдалуу болсо анан страничкасына кирип карап толук кандуу көрөт да. Ошон үчүн күнүгө жок дегенде 5тен үйдө сторис салып туруу керек. Бул тармакты үйрөнгүлөрү келгендердин саны да көппү азыркы учурда? Анткени азыркы учурда суроо талап көп. Ар бир жеке адам болобу, өзүнүн личный блогун жүргүзгөнгө баары бир мобилограф керек да. Азыркы учурда билесиз, бизде онлайн магазиндер уже көбөйүп баштады. Алардын дагы продукциясын сапаттуу видео, сүрөткө да керек. Аларга мисалы үчүн профессионалдык камера менен тартыштын кереги жок. Колундагы смартфон менен тартып, өз бизнесин жүргүзүп болот. Жок деген өзүнүн саякаттаганда жакшы видео, үй бүлөсүн жакшы түшүрүүгө керек да. Мисалы үчүн бир үйрөнүп алат, өмүр бою өзүнө пайдалуу нерсе ала алат да. Анткени жоктун элементарин кээде өзү сүрөткө тартабыз, бирок жакшы тарта албайбыз да. Мында атайын программалар бар. Тарткан видеоңузду же сүрөтүңүздү сапаттуу чыгарып берет да. Мисалы үчүн цветокоррекция тура берүү ушул бүт баары телефондон аткарса болот. Мисалы, бул тармакты алып кетип аткандардан көбүнесе жаштарды көрүп атпайлы? Улумундан да окуп, мобилограф болуп иштеп жүргөндөр барбы? Эжелер, байкелер мисалы. Эжелер бар, менден мисалы үчүн окуп кеткен эжелер, байкелер бар. Алар өздөрү Дордойдо магазин иштешет да. Анткени азыр мурункудай Дордойго барбай калды, бүт баары онлайн тармагына өтүп кетти да. Өз кесибин ошол эле кийимин болобу, өзүн тартып, өз кийимин рекламалап, азыр ушунда иштеп жаткандар бар. Мисалы үчүн атайын мобилограф жалдаштын аларга кереги жок да, өзү анткени аларда өзү эле сатып атат, өзү эле кыла берет, Ошон үчүн көпчө үйрөнүшөт да мобилографияны. Аны окуган мисалы баасы канча? Баасы 5000 үйдө. Бир үйрөнүп алат болду, 5000 сом үйрөнүп. Дагы муну мисалы өнүктүрүп туруу керекпи? Мисалы башка бир жактарда башка бир сфераны алып карай турган болсок, улам өнүктүрүп турушат да, мындачы кандай болот? Баягы эмне го, суу акпаса сазга айланат дейт го. Мында да дайыма билим алып туруу керек. Мисалы үчүн биз билим алабыз, да уланып турабыз да, анткени жаңы кандай фишкалар болобу, жаңы баягы ар кандай переход болобу, ошолорду үйрөнүп турууга аракет кылабыз. Анткени азыр рилс, маркетингти бардыгы ушу мобилографияга тийиштүү да. Анткени сиздин видеоңуз баягы сатуучу видео, сапаттуу, цветокоррекциясы бар. Ошол эле учурда баягы суроо талапка ылайыктуу болуш керек. Демек, бул жерде кимден үйрөнгөнүнө дагы көз карандыбы? Мисалы, жакшы окуткандар бар, же жаңы эле өзү үйрөнө калып башкаларга окутам дегендер бар дегенде, азыр ушундай көбөйүп кетпедиби? Кимден окуганы да маанилүүбү? Кимге окуганда маанилүү, бирок ал канчалык деңгээлде практика кылгандыгы, мейли ал арзан курс алсын, мейли ал кымбат курс алсын, бирок ал өзү практика жүзүндө ишке ашырбаса, ал эч нерсе үйрөнө албайт. Ал 100 000 алабы же 10 000 сомго алабы, ал практика кылып, дайыма практика алыш керек. Анткени баягы колду көндүрүү керек, монтажды улам эске тутуп калуу керек да ар бир нерсеничи. Ошон үчүн көбү практика. Башында кызыгып башташат, укмуш акча табышат экен, бир эле видеону 2-3 миң алышат экен деп башташат, бирок баягы монтажга келгенде ал нерсе мисалы жакпай калат да. Ошон үчүн баягы практиканы көбүрөөк кылыш керек. Биз начало үйрөнүп баштаганда баардык нерсени бекер кылчубуз. Анткени портфолио деген нерсе бар бизде. Мисалы үчүн сен видео кандай эмгектериң бар деп адамга көрсөтүш керек. Мен могу видеолорду тарткам, могу эмгектерди кылгам. Биринчи өзүң сатыш керек, Биринчи өзүң сатыш керек да. Ошон үчүн биз не кылабыз? Биринчи барып бекер видео тартып бергенбиз аларга. Аларды бекер видео жыктап, анан өз Instagramга жүктөп, анан бул сон масштаб экен, ушинтип келгенде, биринчи баягы тааныштар аркылуу. Сарафанный реклама деп коет го. Ошолда биринчи өзүнүн таанышың магазини болсо, ошону барып тартып, жакшылап монтаждап, биринчи анын содасын көтөрүп берсең, ал эмне кылат, сага ачык төлөп баштайт да. Мисалы үчүн биринчи эмне кылат, адамды
кызыктырышың керек да, өзүңдү сатышың керек биринчи. Анан кийин ошол нерсе сага өзүң келет да. Ошон үчүн башында бекер иштегенбиз. Жакшы. Үйдө эле отуруп акча тапканды үйрөтөм дегендер бар го. Мобилограф ошого киреби мисалы, же ага кирбей калабы? Жок, буга эмгек керек, эмгек керек. Баягы алма ушу оозума түшт деген нерсе болбойт. Видеону дагы баягы туура ракурс алуу, туура кадр алуу билүү. Кадр алып келиш керек да, бар иштеп келиш керек. Бар иштеш керек, кыймылдаш керек. Ошон үчүн азыртадан кызыга турган болсо, баягы үй бүлөсүн, биринчи өзүнүн жашоосун, айлананы тартып баштаса туура болот. Азыр YouTube желелеринде толтура. YouTube'дан үйрөнүп алып эле иштесе болобу бул нерсени? Иштесе болот эгер. Бирок баягы үйрөтүүчү адам баягы батыраак жайт, анткени алар көбүрөөк убакыт керек болот да. Ал эми баягы үйрөтүп турган адам ар бир нерсени деталдуу көрсөтүп берет да. Программанын ичинде эле мисалы үчүн шрифттер, ушу капуттун ичинде эле шрифттер бар. Мисалы үчүн азыр кыргыз алфавитине ылайыктуу үй туура келбейт да көпчүлүк. Мисалы эксперттердин тексттерин, тексттерин, субтитрди окуду азырчылар. Ошолор бирөө чоң болуп кетет, бирөө кичирээк болуп кетет. Ошол нерсени туура келтирүү баардык капуттун өзүнүн ичинде эле бар да. Аларды бүт полностью көрсөтүп беребиз да. Түшүнүктүү. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, кызыктуу маек болуп жатат. Мен өзүм да абдан кызыгып, суроолорум көп болуп жатат. Сиздерде да суроолор болсо жиберсеңиздер болот. Азыр бир канча мүнөттөрдөн кийин сиздерге биздин коногубуздан да суроо бар. Бат убакыттын ичинде сиздер жооп берип, бизден белекей болсоңуздар болот. Алдыга кеттик. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Кел чай ичели программасы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Орто жалбырактуу номер 113 көк чайы сиздердин даам артыкчылыктарыңыздарды жана үй бүлөлүк салттарды эске алып, дүйнөлүк эксперттер тарабынан жасалган. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен жыпар-жытты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Ауызда болсо, бизде коногубуз бар, Сейтек Али Акбаров мобилограф болуп иштейт. Азыркы эң сонун деген кооз кадрлардын бардыгын ээлери мына ушул адамдар десек болот. Бул мисалы жумуштун сизге алып келген пайдасы эмне ала алдыңыз өзүңүзгө? Эң негизги пайдасы графикти өзүң тандайсың. Бул кесип менен иштеп жакшы жерлерди көрүп келүүгө мүмкүнчүлүк бар. Жакшы адамдар менен таанышасың. Элементарно ушу мобилография аркылуу биз Алматыга, Ташкентке, Кыргыздын баягы кооз жерлери бар, ошолорго барып келүүгө сонун мүмкүнчүлүк болду. Анткени аларга контент керек. Аларга сапаттуу видео керек, сатучу ролик керек. Ошолорду тартып, өзүң видео тарткычекти өзүң да кошо эс алып, жер көрүп, жакшы адамдар менен таанышып келесиң. Демек, Алматыга, Ташкентке мындай бекер эле барып келдиңиздер да? Бекер эле. Мына эң сонун ошол эле учурда кооз жерди көргөн эле бул өз сонун нерсе го, башка өлкөлөрдөн сырткары эле Кыргызстандын ичиндеги кандай жакшы нерсенин бардыгын көрүүгө мүмкүнчүлүк бар экен да, адамдар менен таанышуу, баарлашуу дегендей эң сонун. Мисалы, башында башталып аткан учурда ошол нерселер SMM деп башталган болуш керек, SMM продвижение, анан булар экиге бөлүнөбү? SMM деген башкабы, мобилограф башкабы? SMM деген такыр бөлөк, мобилография бөлөк. Бирок экөө кошош жактар бар. Мисалы үчүн SMM контент түзөт, план түзөт, күнүгө иштейт да. А мобилография биздин кызмат только видео тартып берүү, сапаттуусуна жооп берүү. Ал SMM ошол нерсени баягы Instagramга жүктөп, аны историяга иштеп, контент план түзүп, бул SMM иши. А мобилография ал нерсеге такыр жооп бербейт. Ошон үчүн биздин тапшырма сатучу видео тартып берүү, сапатына жооп берүү биздин иш. Монтажга жасайсыздар. Монтажга жооп берүү. Мисалы, азыр эң мыктылары бул деп санап айтып бере аласызбы? Мисалы, мобилографтардын дагы ал жакшы тартат деп айтышат да, мисалы, кимдерди санап айтып бере алат элеңиз? Бишкек Кыргызстанданбы? Кыргызстандан Беку деген бар, Беку медиа деп жүрөт. Ал дагы жакшы тартат видеолорду. Биз андан дагы баягы опыт алып, үйрөнгөнбүз.
мен билгенден ошол эле, бирок көп эле болсо керек. Анткени азыр жеке бизнесмендин же жеке адамдын бардыгы мобилограф жалдап калды да. Бирок мобилографтардын баягы видеодон сырткары болгонунан байланыштуу көпчүлүгү билинбейт да. Ачыкка чыга бербейт көпчүлүгү. Артында ким бар экенин көбү биле бербейт. Мобилограф баланча деп да жазышпайт чын эле. Көбүнчө адамдар мобилограф тарткан алдында жазышпайт. Ошон үчүн баягы көбүнчө сарафанный да, тааныштар аркылуу гана кийинки клиенттер келе берет да. Мисалы тартылган ушул монтаждардан, видеолордон карап туруп, өзүңүзгө да алып бересиз болуш керек, ушул переход кылыш керек экен же башка. Көрүп атып эле үйрөнөбүз болот да. Мисалы үчүн башкалардын видеосун көрөбүз, мисалы үчүн биз кино көрөбүз, клип көрөбүз, алардан кантип туура кадр алуу керек, кантип монтаждоо керек, ошолордун бардыгын алып, анан өзүбүздүн тарткан видео роликтерге колдонобуз да. Анткени дайыма клип, видео көрүш керек. Биз мисалы үчүн башында мобилографияны үйрөнүп баштаганда, кинолор көрүп баштаганда, могу кадр мындай алыптыр деп уже ар бирин элестетип баштайсың да. Ага чейин баягы кинонун маанисине карасак, азыр кандай кадр алды, элестетип баштайсыз. Ошолорду биз элестетип баштайбыз да. Биринчи көрүүнү жакшыртыш керек. Көрүүнү жакшыртыш үчүн баягы Instagramдагы пайдалуу аккаунттарга катталып, алар дайым историясын, видеолорун көрүп отурса эле адам уже кызыгып баштайт да. Биринчи эң кийинкиси көрүүнү жакшыртуу керек. Баягы мен сиңдим айтып калат да. Мен да эфирлерди көрүп атамын, артындагы нерселерин айтып берем да, мен башка жагын карап айтып берем. Бул жер мындай экен, студиясы чоңураак болуп калыптыр, же болбосо бирдемке деген сыяктуу. Аны сиңарындай көрүп отуруп, мобилографтарда кандай алып атат, кадрды кайсы жерден алды, мындай бир нерсенин артынан да тартышат го, ошол нерселер жакшы көрүнүп атабы азыр, мисалы, же адам артынан келип алып атышат дегендей. Жанакы өз телефонду көбүнчө баягы азыркы учурда телефон өзүнүн кармап тартуудагы трендке айланып атат да. Ошол аркылуу өзүн да тартса болот, башка адамдар дагы аркасынан тартат. Түшүнүктүү. Өзүмдүн кесибим менен иштечимин, анан иштебей калдым деп эдиңизби? Мындан ары кандай болот планыңызда? Ал жак калып калдыбы кесибиңиз, диплом? Жок. Бул жак менен кетесизби, кандай болот? Ал кесип мен азыркы учурда консультация берип иштейм, ал кесип менен иштейм. Ал кесип көбүнчө онлайн форматында, өзүм кесибим ветеринария. Алар баягы малдын оорулары боюнча биздин WhatsAppка жазышат, биз ага акылуу консультация беребиз. Ошол аркылуу иштейбиз. Дайыма өзүбүздүн YouTube, TikTok каналдарыбыз бар, аларга дайыма видео жүктөп турабыз. Мисалы үчүн бул кесипке эч кандай тоскоолдук кылбайт, анткени азыр санариптик дүйнө. Ошол учурда азыр онлайн консультация беребиз да. Анткени баягы интернет тарткан жер болсо, ал өз суроосуна ылайыктуу нерсени бизден чалып же WhatsAppка жазып жооп ала алышат. Келечекте азыр эле көбүн эсе онлайн нерсеге өттү, бардык тармакта. Келечекте мисалы базарлар жабылып, дүкөндөр жабылып, бардык онлайн түрүнгө өтүшү мүмкүнбү? Толук кандуу өтпөйт го дейм. Анткени алар дүкөндөр керек, анткени кээ бир адамдар баягы барып кармалап көргөндү жакшы көрүшөт. Ошон үчүн бул мисалы үчүн сиз бир нерсени сатып реклама алсаңыз, өзүңүздүн магазиниңизде көбүрөөк кадрдар алып келгөн мүмкүнчүлүк бар. Азыркы учурда мисалы үчүн айылда жатып эле бияктан заказ кылуу жакшы да. Бирок бара-бара бир 50-60% өтүшү мүмкүн. Анткени баягы мурда өзүң бары убактын кетирчүсүң, азыр заказ бересиң, башка учурда өзүң ишиңди кыла бересиң да. Бул бир четинен жакшы нерсе. Өз жумушуңа дагы тоскоолдук кылбайт. Анткени бир нерсени сатып алыш үчүн ага базарга барып убакыт көбүрөөк талап кылчу да. Азыр жакшы. Анткени онлайндын баягы пандемиядан кийин интернет желеси көбүрөөк популярдыкка ээ болбоду. Адамды көбүрөөк онлайн нерсеге муктаждык кылды да. Пайдасы көп эле. Азыр бизге көрүүчүлөргө бир суроо бербейсизби? 5 мүнөттүк убактыбыз калды. Ушул убакыт аралыгында сиздер бизге жооп берип, 101дикке ээ болсоңуздар болот. Сизден суроо көрүүчүлөргө. Мобилография качан пайда болгон деген суроо берейин. Бул кандай эң алгачкыбы, жолу же Кыргызстанда пайда болгонубу? Жок, негизи эле мобилография өзү качан пайда болгон? Бул жол оңой эле. Оңой эле. Ооба. Мына ушундай. Качан пайда болгон, урматтуу көрүүчүлөр? Дароо биринчи болуп туура жооп жазганга аракет кылыңыз. 0508 400
100 номери аркылуу бизге WhatsApp аркылуу жазасыздар. Ошол жерден эң биринчи жана туура жоопту биз окуп биздин коногубузга айтабыз. Туура десе, демек жеңүүчү аталасыз. Экранда номерлерибиз турат. Мына ошол жерден жаза калыңыздар. Дейли аз эле убакыттар калды, ошондуктан чамдаңыздар. Анан бул тармакта мисалы кийим саткан дүкөн дейли, анан тамада деп коелу, эки башка кадрлар менен алыш керек да. Мисалы ошол эле кийим саткан дүкөнгө жакыныраак кийимдерди көрсөтүп бериш керек болуш керек. Мисалы сапатын адам сезе алыш үчүн кичине болсо да, кармап көрбөсө дагы. Ал ошолордон айырмачылык болуш керек, айырмачылыгы бар. Мисалы үчүн кийимдин толук кандуу фасонун көрсөтүп бериш керек да адамга. Антке буга мисалы үчүн эстетичный кадр керек. Мисалы үчүн шук кыймылдай турган эффекттин кереги жок кийимге. Анткени кийимдин баягы формасын толук кандуу көрсөтүп берүү керек. Ал эми тамаданын ишин батыраак, ылдам, ар кандай переходдор менен, мындайча айтканда, жалпак тилде айтканда, шоу деп коет го, батыраак көрсөтүп бериш керек. Кийимде эстетичный кадр бир эле форматта, общий, средний, крупный деп коет, ар бир деталын көрсөтүп бериш керек. Мисалы үчүн көйнөк ала турган болсок, көйнөктүн толук фасонун, ар бир деталын, топчуларын ар бирин биз алып берүүгө аракет кылабыз да. Бир эле кадр менен эмес, ар кайсы жерден алып. Түшүнүктүү. Демек, ар бир тармакка барып бир эле нерсе менен тарта бербестен, бул нерселерди да билиш керек. Өзүнчө адамдын чыгармачылык фантазиясы керек да. Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, дайыр жолу суроону эсиңиздерге салып өтөлү. Дегеле мобилография качан башталган, пайда болгон деген суроо берилди. 0508 400 100 номери аркылуу бизге жаза калыңыздар. Аз убакыттар калды. Эскерте кетели, биздин белек 101дик экенин эсиңиздерге салып өтөлү. 101дикти дароо эле бир жазып туруп алып алган жакшы эмеспи? Жакшы. Жоопторду күтөбүз. 2 мүнөт убактыбыз калды. 1 мүнөт дейли, 1 мүнөттүн ашыкча коюп коелу. Сиздер 1 мүнөттүн ичинде жаза калыңыздар. Ага чейин бир суроо бере калсам, дегеле бул тармак кийин жогорку окуу жайларында, мисалы, факультет болуп кириши мүмкүнбү келечекте? Атайын мындай диплом берип дегендей же ал нерсенин кереги жок, сертификат менен окуса жетиштүү болобу? Азыркы учурда сертификат менен окуса болот. Анткени бул билим ала алгандан кийин баягы азыркы учурда диплом сурабайт да. Сен ишиңди жакшы билсең, дипломдун эч жакта кереги жок деп ойлойм. Мисалы үчүн Казакстанда жеке президенттердин да жеке мобилографы бар да. Президентке чейин ар бир акимчиликте буюрса, эми Кыргызстандагы ошол нерсеге жетишет деп ойлойм. Анткени мобилография маалыматты тез жеткизүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Мына ушундай атайын жогорку окуу жайга киргизип деле кереги жок. Киргизип кереги жок. 5 күндө окуп бүтөт. Үйрөнүп алса, аны 5 жыл окуп кереги жок. Муну кошумча жумуш катары гана алса болот экен. Бизде болсо жооптор келе баштады. Саламатсызбы? 2022 жылы башталган дейт. Кийинки билдирүүсү 2020 жылдан баштап иштеп башташкан дейт. Жылын жазыш керек беле бизге? Жылын деле жазсак, бирок эң негизин айтып койсо жетиштүү азыр. Жоон айтсам. Бизге жылдарын гана жазып атышат биздин көрүүчүлөр. 2020 деген бар экен, 2022, 2023 деген бар экен. Көрүүчүлөр жылын жазып атышат. Негизи кайсы жылдан баштап? Негизи бул смартфон чыккандан баштап уже мобилография башталган да. Анткени камера, ошо камера телефон чыккандан баштап башталган. Бирок Кыргызстанга 2020 жылдан баштап уже акырында таанылып баштаган. Ошого жакыныраак жооп. Анда 2020 жыл дегенге биринчи жазган көрүүчүбүзгө бере берели. Негизинен ошол Кыргызстан ичинде 2020 жылдан тарта бул нерсе жакшы өнүгө баштады десек болот. А болбосо ошол смартфон чыкканы бул нерсе башталган экен. Мобилограф деп 2020дан баштап чынында баары мындай билип баштады окшойт. Бул эмне деген нерсе экен. Эмнеде сизге чоң рахмат келип бергендигиңиз үчүн. Ийгиликтерди каалайбыз. Дайыма келип жакшы кадрларды бизге маек кылып, жакшы кадрларды элге тартуулап жүрө бериңиз дейли. Бул сизге бизден белек болсун. Чоң рахмат. Сиздерге ийгилик. Сизге чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.